Европага же Германияга негиз окуш үчүн кандай кеңеш берет элеңиз? Кандай ыкмаларды колдонсо болот жаштар? Биринчи максат табуу. Сен эмне менен алек болгуң келип атат жана эмне үчүн тапшыргың келип атат. Ошол нерсени изилдеп, анан ошого карата өзүңө стратегия түзүп алсаң болот. Кайсы мамлекетке келишиңди аныктап, ошого жараша өзүнүн тилин үйрөнүп, англис тили керек болобу же немис тили керек болобу, ошол тилди жакшылап үйрөнүп, алдын ала дедлайндар деп коет. Мисалы, ар бир эле университеттерге же болбосо окууга тапшырганда өзүнүн бир мөөнөтү болот да. Ошол мөөнөттөрдү өткөрүп жибербей, справкаларды, документтерди алдын ала топтоп алсаңыз, аябай жеңил болот. Жана ошондой эле мисалы приложениялар бар, анан кийин бизге чейин келген чоң ага эжелерибиз бар. Алардан коркпой, тартынбай суроо берип, ошол нерселерди үйрөнүп алыш аябай маанилүү экен деп эсептейм. Анткени алар өз тажрыйбасы менен бөлүшүп берсе, сизге бир аз болсо да жеңилдик болот да. Элестетүүңүз мындай жакшыраак болот. Ошол жерди мындай бир сыйра билгендей болосуз да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө чоңдордон бир аз жардам сурап же болбосо маалымат сурап алсаңыз, сизге жеңил болот.